Барсанын Бишкектеги академиясы футбол мектеби гана эмес, ири долбоордун борбору болот. Шаардын кооз жеринде, тоонун этегиндеги 17 гектар жерге Барселона аттуу элиталык турак жай комплекси курулат. Академиянын айланасында 1600 батирден турган көп кабаттуу үйлөр, бала бакча, мектеп, мейманкана, бизнес-борбор жана башка объектилер салынат. Эң төмөнкү сандарды алып эсептегенде да, курулуш компаниялары ал батирлерди сатуудан бери дегенде эле $360 миллион пайда көрүшөт. Турак жай комплексин Haitian Group Кытай компаниясынын Бишкектеги туунду фирмасы курат. Мамлекеттик курулуш агенттигинин сайтындагы маалыматка ылайык, бул компания азырынча курулушка лицензия ала элек. Кыргызстанда Haitian'ди Ата журт партиясынан мурдагы депутат Келдибек Орозбаев жетектейт. Ал да Ташиевтерге жакын адам. Анын компаниясынын дареги академиянын башкы куруучусу эсептелген Жал Групп Азиянын дареги менен дал келет. Haitian'да академиянын курулушу үчүн салыктардан бошотулган. Бирок бул жеңилдиктер турак жай объектилеринин курулушуна да тиешелүү же жокпу, так белгисиз.